Салам достор. Ободо Бизон медиа борборун силер көрүп жаткан Айтмакчы рубрикасы. Айтмакчы, бул рубрикада күндүн орунтуу жаңылыктарын айтып беребиз. Аны мен Айпери Ешенкулова алып барам, бизден алыстабагыла. Айтмакчы, бүгүнкү күндүн темасы ырчы Самара Каримова кечээ 18 январь күнү кечинде Оштогу музыкалык окуу жайга келди. Кызматкерлердин айтымында ал директордун кабинетине элеп кулпусун алмаштырган. Ошондо сиздер бүгүн эшикти бузуп кирдиңиздер да, туурабы? Эшиктин күчүнө директор катары алмаштырып койдук, бардыгы жайында бул жерде эч кандай. Ошондо эскини бузуп кирдиңиздер, э? Бузган жок. Анткени мурунку директор ошол күлүштү жоготуп койдум деп маалымат бергенине байланыштуу. Сиз өзүңүз буздуңузбу же милициялар сизге жардам берди? Ким бузду эшикти? Милицияларды мугалимдер чакырды. Коштоосунда да. Милицияларды мен чакырган жокмун. Аны менен бирге милиция кызматкерлери да келишкен. Алар сыртынан бекип турган эшиктин кулпусун сындырып, жаңысын орнотууга уруксаат беришкен. Ладно, и так сойдет. Эсиңиздерде болсо, Самара Каримова 2018 жылдын 24 октябрында Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайынын директору болуп дайындалган. Бир нече күн өткөндөн кийин жаңыдан маданият, маалымат жана туризм министри болуп келген Азамат Жамангулов ал буйрукту жокко чыгарып, Каримованы директорлуктан алып салган. Айтмакчы, жакында эле Самара Каримова маданият министрлигине каршы сотто утуп чыгып, соттун чечими менен ал кайрадан директорлук кызматына кайтарылууга тийиш экендигин айтып келет. Бирок окуу жайдын коллективи соттун чечимине каршы чыгышты. Вот это поворот! Буга чейин Каримова Оштогу музейдин жетекчиси болуу аракетин дагы көргөн. Ал социалдык тармактагы баракчасынан болгон сыйлыгын, дипломдорун көрсөтүп чыккан. Ал дагы ишке жарабай окуу жайдын кызматкерлери аны кабыл алышпады. Беттегенин бербеген Каримова кабинетине жайланышып алган. Окуу жайды өнүктүрөм, тажрыйбам жетет деп убада берип жатат. Аны дагы алдыда көрө жатарбыз. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешов депутаттардын, премьер-министрдин жана президенттин айлыктарын төмөндөтүүнү сунуштады. Наносит пандемия, коронавирус. Сөктө тил жок. Бирок жогорку кеңеш анын мыйзам долбоорун өткөрбөй жатат. Оңой менен бул сунушка макул болбосу айдан ачык экенин баарыбыз сезип жатабыз. Бекешовдун айтымында ал мыйзам долбоорду декабрдын башында эле даярдаган. Бирок жогорку кеңештин аппараты аны коомдук талкууга чыгара элек. Гомес Ölümde мы здесь кукурузу не охраняем, как говорится, да? Франкфурт жана Майами. Жогорку кеңештин аппарат жетекчилигине 2 ирет кат жазып кайрылганына карабастан маселе дагы деле чечиле элек. Демек бул цензура деп Бекешов кошумчалаган. Кокусунан Бекешовдун сунушу ишке ашып калса, эл өкүлдөрү 5000 сом гана айлыкка иштеп калышат. Элиталардын 100 миңдеген айлыктан кол жуугандагы көргөн күнүн көрө алар бекенбиз. Найти на меня уголовное дело, это почти что найти крокодил реке Нарын. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда дагы бар. Дарегибиз Бизон Чекит News, ошондой эле социалдык тармактардан Бизон Чекит KGZ деп издеп, акыркы кабарлар менен кабардар болуңуздар.